Yüzünü Allah! Kırgız Respublikası'nın memleketlik tuğusu götürülsün. Бишкектеги Ала Тоо аянтында желек салтанаттуу көтөрүлдү. Аземге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров катышты. Эске сала кетсек, 2023 жылдын 22 декабрында президент Садыр Жапаров жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койгон. Мыйзам өлкөнүн мамлекеттик башкы символдорунун бири Кыргызстандын туусун жакшыртуу максатында кабыл алынган. Кабыл алынган мыйзам менен туудагы күн нурунун толкун сымал формасы түз болуп өзгөртүлгөн.